Бүгүнкүнүн дүйшөнү залкар педагог, новатор Гапыр Мадаминовдун 25 жылдык эксперименталдык эмгектерин жайылтуу долбоору алкагындагы билим кербени өлкөнүн 7 дубанына жайылтылууда. Лейлек районунун Жаштык айылындагы кароосуз калган мамлекеттик чакан имаратты эксперименталдык гимназия катары пайдаланып балдарга билим берүүдөн баштаган. Ошол мезгилдеги каачылыкка карабастан келечек муунду окутууга жан дили менен киришкен залкар педагогдун эмгегине бүгүн төмөнкүдөй баа берилди. Элдин башына мүшкүл түшкөн тиричилик мезгили, кыйынчылык мезгилинде агай ошол тараптан да элди өзүнө тартууга, окуучуларды өзүнө тартууга аракет жасаган. Агай айтып калат, кээде биздин окуучуларыбыз кара курсактын айынан дагы ата-энеси келип, жүр ошол жакта бир нан берет экен, курсагын тогузот экен, түштөнү берет экен, сен ошол жакка оку деп туруп, балдарын берген учурлар болгон деп айтат да. Жакшы көргөн азыркы тема ийгиликтин формуласы. Билгендер айткан экен. Бул дүйнөдө bir ulum büyük nersege jetiş için bir pas nerseden atkaz kılabiliş gerek. Гапыр Мадаминовдун бүгүнкү кадамы билим берүү тармагындагы көптөн бери чогулуп калган көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Хадистердин белгилешинче келечек муунга жасаган үй бүлөдөгү мектептеги мамиле канааттандырбайт. Мына ошондуктан коом бүгүн материалдык да, моралдык да тараптан суусап турган мезгили. Мына ушул көйгөйлөргө каршы педагогдун тажрыйбасында баланын билим алуусуна ата-эне менен мугалим коштун кош канатындай аракеттенүүсү керектиги айтылат. Бала өз учурунда билим менен кошо адамгерчиликти да бирге үйрөнүүсү зарыл. Ушул жыйындын жыйынтыгында ушул жака чогулган окуучулар болобу, студенттер болобу, ата-эне, мугалим болобу үмүт берет да. Биз түгөнүп калбадык. Биз эгерде мына маселени чечсек, биз буюрса өнүгөбүз. Ала токок эки канаты бекем, кубаттуу болуп куш кайланабыз деп баарына дем шык берет да. Ошондуктан бул агайдын билим тарбия кербени азыр Кыргызстандын 7 областында колдоого алынып атат. Бардык областта мына ушул агайдын семинарын уккандан кийин ячейкалар түзүлүп атат. Энелер мектеби түзүлүп атат. Акыл эмгеги маданияты деген группалар түзүлүп атат. Мугалимдер бар, онун сабагын окубай коюш бул противоестественно. Энелер мектебинин негиздөөчүсү новатор Гапыр Мадаминовдун 25 жылдык эксперименталдык эмгектерин жайылтуу долбоору алкагындагы билим кербени бүгүн эртең Кызыл Кыя шаарында өтүүдө. Бул билим алуу, бул үй бүлөңө дагы жана келечектеги балдарыңа жана күйөөңө дегеле бул билим алсаң дегеле бардык адамдарга кереги тиет экен, жана бул билим алган бул эң биринчи орунда турат экен деп мен агайдын сөздөрүнөн аябай эле өзүмө ошондой чоң мотивацияны алдым. Бүгүнкү Гапыр Маматкуловичтин бизге Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтуна келиши бизге өтө сыймыктануу менен күтүп алдык. Ушул нерсени биз көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Буга чейин шаардык деңгээлде өткөргөндө биз өзүбүз барып катышып, ошондо мен дагы ойлоп, ошо биздин институтка келсе экен агай деп ошол агайды күткөнбүз. Мен ушул агайдан алган өзүнүн китептерин окуп, энелер мектеби боюнча китептери бар, ошону окуп, семинарларга катышканмын. Мындай билим кербени өлкөнүн 7 дубанын кыдырган. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары.